Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Актерек айылынын тургундары өмүрүн тобокелге салып жашоо кечиришет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин изилдөөсүнүн негизинде бул аймак кооптуу деп табылган. Айыл өкмөт чек маселесин жайгарып бере албагандыктан эски конушта калып алышкан. Азыр эми бизде коркунучтуу эле мындай баары жок көчкү, жаракалар бар. Монтип сайларыбыз жеп кетип атат. Бу жерде жашаганда элдин баары эле коркот. Бардыгынын жаны өзүнө ширнелүү болсо керек. Анан эми ылдыйраак жер берсе, чек берсе, биз дагы элге окшоп ылдый барып там салып өзүбүз жашагыбыз келет, бала чака менен тынч. Чектеп кайрылдыңыздар өзү? Чектеп кайрылганбыз. Азырынча ошо чектин немеси жок деп атат да. 100дөн ашуун жаранды башка аймакка көчүрүү зарылдыгы айтылган. Элеттиктер ага макул болгону менен каражат тартыштыгынан карманышууда. Узак мөөнөттүү насыя жагынан өкмөт каралашып турса, жеңилдик болмок деген пикирлерин билдиришти. Bir жылда мүмкүнчүлүк жок, байдын бай деле bir жылда там салып бүтө албай атышты. Мына мурда көчүп кеткендерден деле 3-өө гана толук канды бүтүрдү тамын. Алардын колунда бар эле. Ал эми азыр 1 жылдык каражат фундаментке эле кетет чамасы. Анан эгер суда бербесе 1 жылдын ичинде бүтүрө албайт. Ошондо суда берсе, болсо кредит алса, анан көпчүлүк болсо, мындай кол кабыш кылгандар, ал деген ашар жолу менен ошондо айрымдары гана бүтүрүп алышы мүмкүн. 4 жылдын нарак берагында жалпы көчүп чыгып кетсе болот. Кызыл Туу айыл өкмөтү боюнча 364 үй бүлө жер тилкеге муктаж. Коопсуз жерлер аныкталып, трансформацияга жөнөтүлгөн. Бирок ушул күнгө чейин кечиктирилип, алыгылыктуу жооп жок. Кооптуу айылдагы тургундарыбыз айыл өкмөткө мына нарасылта туудура башташты бизге. Жер тилкесин бербей атасыңар. Биз монча бала чакабыз менен квартирада жашап атабыз, же туугандарыбызга батышпай калдык деп нарасылта туудуруп атышат. Жайы менен мына жер тилкеси мына жакында чечилип калат деп отуруп, азыр ушул малга келди. Трансформацияга биз 2017-жылы ушул малда ноябрь айында райондон, областтан тийиштүү документтерин бүтүрүп, азыр мына юстицияда турат. Бүгүнкү күндө мен силердин өзүңөрдөн элден угайынчы деп. Бүгүн өзгөчө Кырдаалдар министри жер көчкү кооптуулугу жогору аймактагылардын жашоочулары менен жолугушту. Көптөн бери чечилбеген көйгөйлөр министрге берилип турду. Эми мындагылардын маселесин чечип берүү жагын министр эртелетмей болду. Азыр бул маселе боюнча дагы айыл өкмөтү кайрылууларды жасады. Биз ойлойбуз, демек биз эл менен азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эгерде жерди эле берсеңер, жада калса судан деле кереги жок, жерди берсеңер, биз көчүп чыгууга даярбыз деген өздөрүнүн сунуштарын берип атат кооптуу аймакта жашаган элдер. Биз бул боюнча мындан ары дагы иш алып кетебиз деген ойдо жүрөбүз. Эмне үчүн элдин ичинде ушул нерсе көчпөй атат? Бул жерде эмне тоскоолдук болуп атат? Же биздин кээ бир мыйзамдарыбыз туура эмес иштеп атабы? Ушулардын баардыгын жеринде тактоо максатында мен бүгүн келип отурам бул жерге. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ачы айылы, мындайча айтканда, Кыргызстандагы эң көп кооптуу эл жашаган аймак катары бизде өзгөчө Кырдаалдарда катталып турат бүгүнкү күндө. Жалал Абад облусу боюнча 1821 үй бүлө башка жайга көчүрүлүүгө тийиш. Эң эле көп кооптуулукту жараткан аймак Сузак районунда аныкталган. 1000ге чукул үй бүлөнү көчүрүү тапшырмасы турат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.